Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер менен кайрадан Нур Медиа каналы. Ошентип жайкы Куран курсу жана лагерди аяктап калды. Азыр учурда ата-энелер балдарын өзлөрүнүн үйлөрүнө алып кетип жаткан учуру. Азыр биз ата-эне менен жолугуп, жалпысынан ушул жакта балдар кандай талим тарбия алды, эмнелер өзгөрдү, ушул туурасында азыр маектешебиз. Андыктан экрандан алыстай туруңуздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз беке, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз? Балдарды алып кетип баратасыз? Иншалла. Бул жакта бир айдай талим тарбия алышты. Эмнелерди үйрөнүптүр, кандай өзгөрүштөр? Аллага шүгүр, иншалла биз биринчи жолу келишибиз. Өтө сонун жакшы пайда алыптыр, иншалла. Каяктан келдиңиздер? Мен Бишкектен келдим бактан. Биринчи жолу беришим, 6 сабат үйрөнүп, ата-энеге болгон мамилеси, тарбиясы өтө сонун болуптур, иншалла. Ниет кылып кеттиз, иншалла, кийин дагы берели да, иншалла. Жылда берем го, Алла насип кылса, иншалла. Алла разы болсун ушул жерде устаздардан, иншалла. Жайкы Куран курсу лагерь сыяктуу иш-чаралар ар дайым болуп турса дейсизби, кандай ушул туурасында эл жерге кайрыла кетпейсизби? Иншалла. Мындай жакшы да, иншалла, азыркы келечек жаштардын эмесинде да, иншалла. Ошон үчүн өтө сонун болот, иншалла, ушундайлар болсочу. Мен азыр эми 27 күн болду, Аллага шүгүр, эми ушунусуна дагычы, бирок мындан дагы көп болсо жакшы болот эле дедим да, иншалла. Себептен дагы 3 ай каникулга. 3 ай каникул болсо, 3 ай толук болсо деле жакшы экен. Себеп дегенде балдардан мындай эмес эмес, тажаштан эмес, просто мен бир балам, эң улуу балам да. Өтө сонун тарбия алыптыр да бул жердечи. Ата-энеге болгон кызматтарын көрүп алып, өтө суктандым, иншалла. Алла разы болсун устаздардан. Абдан жакшы, макул, чоң рахмат. Алла разы болсун, жерде устаздардан Алла разы болсун, иншалла. Жакшылыгыңыздарга келек, иншалла. Абонесі болуңуздар. Чоң рахмат. Жүрүңүздөр, кийинки ата-энелер менен маектешебиз. Саламатсызбы жеке? Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыздар? Жакшы, шүгүр. Бул жакта балаңыздарды алып кетип баратасыздар. Балдарыбызды алып кетебиз. Бул жакта бир ай тегерегинде талим тарбия алды. Кандай өзгөрүштөр, эмнелерди үйрөнүптүр? Өзгөрүштөр толук биле элекпиз, бирок эми мындай мамилелерине, баскан тургандарына байкап атабыз. Жумшак, сылык болуп калышыптыр. Ошо жакшы, шүгүр. Дагы 3 ай жүрсө, аябай жакшы тарбия алгыдай. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Анан ушул сыяктуу лагерлер ар дайым болуп турсабы, кандай дейсиз, ушул боюнча элге жерге кайрыла кетпейсизби? Ушундай эмелер сонун болмок. Эгер мындайлар көп жерде болсо, мисалы Кыргызстандын ар кайсы жерлеринен келип атышат, мисалы ошол жактарга элдер бул жакка келип, түнкү саат биз канчаларда келдик, 10:30 келдикпи, 11:00. Саат эмеге чейин, кабыл алуу болгонго чейин тыкай турдук да, мисалы. Таң атканга чейин, Таң атканга чейин турдук. Ошол эми ар жерлерде болуп, ушундай алыс жактан убар болуп келишпей, ошо ар жерлерде болсо сонун болмок. Балдарга жакты эң негизгиси. Ошо балдар мындай көңүлү кала турган эмес экен да, көңүлү калбай, жакшы илим алат экен. Ошол. Абдан жакшы, чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Жакшы туруңуздар. Кийинки ата-энелер менен маектешебиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз беке, жакшысызбы? Жакшы. Ден соолуктарыңыз. Иштериңиздер, кандайсыздар? Балаңызга келдиңиз. Балама Алла менен келдик. Өзү сүйүнүп атабыз. Алла буйруса булар келечекте бир үмүт бар да, иншалла. Мынакей бул жакта уулуңуз бир айдын тегерегинде талим тарбия алды. Эми кандай нерселерди үйрөнүптүр, кандай өзгөрүштөр бар? Өзгөрүштөр негизи бир башына бир аз эме болду дейт, кыйынчылык. Кийин анан мага талап жакшы болду дейт да. Талап жакшы болду, окуу болгон жөнүнөн өзгөрдү дейт. Анан жүрүктө тазаланды дейт, көздөн бир аз жашагат. Анан негизи азыр эме болгон, эң чоң таасир болгону ушул болду. Мынакей бизден кечирим сурап, ыйлапчы. Ата менен балдар түшүнөт экен анчы. Ошол болду, ошо кубанычтабыз. Алла разы болсун. Абдан жакшы. Келечекте кандай ой максаттарыңыздар бар уулуңуздар тууралуу? Эми келечекте максат өзү бир эле максатыбыз бар да, биздин ушул Пайгамбар салламдан мээнет берилген да бизгечи. Ошол мээнетке бир салым кошсо, бул балабыз дагы бир элге бир кызмат кылса, бир иман жолунда дүйнөдөгү баардык адамдарга кичине пайдасы тийди дегенче. Ошол устаздардан, кандай устаздардан талим алган болсо, ошондой бир устаз болсун, жок дегенде, ошондой бир ниет кылып атабыз, иншалла. Бир аламга бир дин мээнетин кыла турган, дин мээнет жеткизе турган адамдардан чыксын депчи. Чоң рахмат. Уулуңуздун ниети кандай, өзүнүн айылычы? Биз деле ниетибиз түз эле, биз ушул жакка келгенден бери кандай айтсам, жүрөгүбүз жумшарды, биздин мурда көзүбүздөн жөн эле жаш акпачу эле бул жакка келгенден кийин. Өзүнчө ата-эненин кадырын билет экенсиң. Ошо бул жакка иншалла өмүр бою калган ниеттебиз. Абдан жакшы, чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Макул дос. Уулуңуз жашта силерди алыптыр. Ишке ийгилик. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Жакшысызбы? Шүгүр, алхамдулилlah. Ден соолуктарыңыз, иштериңиз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Уулуңузга келдиңиз.
Улуубузга келгенбиз. Улуубузга келип Кудай буйрса өзү дагы жакшы ниет коюп атат. Ушул жактан окуп, ушул жактан алым болом. Бүткүл ааламга дин таркаткан, ааламга ушул пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн таркаткан жарандардан болом деп жакшы ниети бар, жантан бери сүйлөшүп Абдан жакшы. отурганбыз. Абдан жакшы. Ниеттери бийик экен да буюрса. Ниеттери бийик буюрса. Бул жакта бир айдай талим тарбия алышты. Эмнелерди үйрөнүптүр? Бир айдай талим тарбияда көп нерсе үйрөнүптүр. Мен күтпөгөн өзүм деле ушуга чейин кичине динге аралашып жүрдүк элек, бирок ошол биз 40 күндө үйрөнбөгөн нерселерди бияктан улуус көп нерселерди үйрөнүп алыптыр да, аябай сүйүнүп толкунданып турам азыр. Кем айтып берсем азыр эсиме да тута албагам, көп нерсени үйрөнүп туруп алам, аябай ыраазы болуп. Өзүмдө бөөктөр бар үйүмдө. Ошолордун баарына айтып койгула, мен бияка калам, буюрса бара албайм эми деп аябай кубандырып атат булабыз. Жакшы буюрса. Ошо мечиттин жамаатын Алла ыраазы болсун. Жакшы тарбия, талим тарбия берет экен. Бүткүл кыргыз элине кайрылат элем. Колуңардан келсе ушул мечитке балдарыңарды берип окуткула. Ушу медреседен чындыгында ата-эне биз бере албаган тарбияны бияктан алат экен балдарыбыз. Адеп аклагы айрыкча. Ушундай адамды кубандырат экен. Көп нерсе айтып атам, толкундан айтып албай атам дагы. Абдан жакшы, чоң рахмат. Аябай жакшы сөз кылып бердиңиз, байке. Ишиңиздерге ийгилик. Силерге да Алла ыраазы болсун. Балаңыздардан ниет абдан бийик экен. Аллах Таала келечекте элдин, жердин кызматын кылган чоң улуу инсандардан кылсын. Амин. Чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Туугандарыбызды көрүп болдуңуздар. Азыр ата-энелер менен кыскача маектештик. Бул жакта бир ай окуп, балдар кандай талим тарбия алып жатат, эмнелерди үйрөндү, кандай өзгөрүштөр. Өздөрүңүздөр уктуңуздар. Ата-энелер аябай кубанычта. Балдар көп нерсени үйрөнүп, ушул жаңа эле байкөз айтып өттү. 40 күндө биз албаган пайданы балдар ушул жактан бир айга жетпеген убакытта эле көп нерсени үйрөнүп алыптыр деп. Чоң рахмат сиздер менен Нур Медиа каналы болуп өттү. Эң акырында биздин каналга катталып коңгуроonu басканды унутпаңыздар.